Достор, Жолдош президент, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкы башкармалыгынын жаңы кеңсесин ачууга иш-чаралар даяр. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Ташиев. Сау болсун. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу офицерлер, ардактуу генералдар, кадырлуу ардагерлер жана бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары. Бүгүнкү күндө өлкө турмушунун бардык чөйрөсүнө, анын ичинде артыкчылык берилген багытыбыз улуттук коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл буруп келатканына жалпы журтубуз күбө. Кайсыл тармакты албайлы, алгач анын инфратүзүмүн, анда иштеген кызматкерлердин шарттарын жакшыртууга болгон күч аракетибизди жумшап келебиз. Болбосо шарт түзбөй туруп, натыйжа чыгарууга мотивация бербей туруп, иштин жыйынтыгын талап кылыш мүмкүн эмес. Мына ошондуктан көптөгөн тармактарда алгылыктуу жылыштар болуп жатат деп ойлойм. Алардын катарында биздин мамлекетибиздин жалпы коопсуздугун камсыз кылган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде олуттуу жаңылыктар орун алууда. Акыркы 4-5 жыл ичинде өлкөбүздүн бардык аймагында коопсуздук комитетинин аймактык башкармалыктарынын имараттары оңдоп түзөөдөн өтүп, бир тобу жаңы салынып, материалдык техникалык базасы жаңыртылды. Ошону менен бирге билесиздер, быйыл борборубуздагы башкы штаб-квартира жаңыдан курулду. Атайын кызматтын келечектеги кадрларын даярдоо үчүн УКМКнын академиясы негизделип, заманбап шарттагы окуу комплекси ачылды. Бүгүн болсо сиздер менен Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыктын жаңы имаратын ачуу аземинде турабыз. Бүгүнкү күнгө буйрган дагы бир жакшы самалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, эми ушул башкы башкармалыктын тарых таржымалына учкай токтоло кетейин. Кыргыз Республикасы көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин 1992 жылдын 22 октябрында Улуттук коопсуздук кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча бөлүмү түптөлгөн. Кийин улуттук коопсуздук бөлүкчөлөрүн оптималдаштыруу максатында 2002 жылы Чүй облусу жана Бишкек шаарын тейлеген бөлүм Чүй облусу боюнча башкармалыгы жана Бишкек шаардык бөлүмү болуп өз-өзүнчө бөлүнгөн. Оптимизациянын кийинки этабында 2005 жылы шаардык бөлүм Бишкек шаары боюнча башкармалык болуп өзгөртүлгөн. Борбор калаабыз кеңейип, элдин саны артып, жаңы жагдайлар жаралып, талаптар күчөтүлгөнүнө байланыштуу 2014 жылы Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгы болуп бекитилген. Укуктук жактан ушундай оптимизация жүргөнү менен тилекке каршы башкы башкармалыктын өзүнө тиешелүү административдик имараты болгон эмес. Алар ар кайсы мекемелердин имараттарына жайгашып, иш алып барууга аргасыз болушкан. Тактап айтканда, Борбор калаанын чекистери
2014 жылга чейин 40 чарчы метрди түзгөн кичинекей бир имаратта иштеп келишкен. 2014 жылы өз имаратына ээ болгону менен ал жакта деле толук кандуу иштөө шарттары камсыздалган эмес. Кыскача айтканда, УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгы ушундай шартта коопсуздугубузду камсыздап келишкен десек болот. 2024 жылы гана комитет жетекчилигинин демилгеси менен мына ушул имараттын курулушу башталган эле. Бүгүн минтип жалпы аянты 5000 чарчы метрге жеткен заманбап имаратка ээ болуп отурабыз. Эми башкы башкармалыгыбыздын кызматкерлери керектүү материалдык техникалык жабдуулар менен жабдылган жарандарды кабыл алууга ыңгайлуу кабинеттери, спорт комплекстери, ашканасы жана башка керектүү заманбап шарттары түзүлгөн имаратта иш алып барасыңыздар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин урматтуу кызматкерлери, барган сайын коркунучтардын чектери бүдөмүк болуп жаткан азыркы учур улуттук коопсуздук органдарынан салттуу ишмердиктен тышкары көп аракеттерди, жаңы ык амалдарды жана жаңыча мамилени талап кылууда. Азыр адаттагыдай ар кандай кейипте кубулган тышкы душмандардан сырткары өлкөнүн маалыматтык мейкиндигин коргоо, жат идеологиясын тымызын жайылткандардан сактоо, ичибизге сызып кирген чагымчыл иш аракеттерди болтурбоо сыяктуу улуттук коопсуздугубузга, мамлекеттин туруктуулугуна залалы тие турган жана башка коркунучтуу көрүнүштөр менен алдын ала күрөшүү милдети силердин алдыңарда куруш турат. Мына ушундан улам бүтүндөй Кыргыз Республикасынын коопсуздугунун келечеги өлкөнүн атайын кызматтарынын ишинин натыйжалуулугунан, ыкчам иш алып баруусунан, жаңы билимге ээ болуу менен бирге жогорку жөндөмдүүлүгүнөн түздөн түз көз каранды. Ошол себептен бүгүнкү ачылып жаткан жаңы инфратүзүм коопсуздук комитетинин, анын ичинде айрыкча шаар боюнча башкы башкармалыктын ыкчам иш аракетинин сапатын жогорулатарын, ошондой эле ички жана тышкы коркунучтарга каршы алдын ала күрөшүү көбөлгө болоруна бекем ишенемин. Урматтуу чекисттер, мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздап, жүктөлгөн милдеттерди ак ниеттүүлүк менен аткарып, коопсуздук органдарынын кызматкери деген сыймыктуу атты бекем сактап, үлгү көрсөтүшүңүздөр керек. Тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуулукту камсыздоодо бул жай көп жылдар бою баарыбызга, эл журтубузга кызмат кылсын. Урматтуу офицерлер, ардактуу ардагерлер, генералдар, коопсуздук кызматынын кадырлуу адамдары, имаратыңар ак жолтой болсун, элибизге кызмат кыла берсин. Рахмат.